Өткөн жылы Эрнис Костюмстун жарнамасына тартылбаган жылдыздар аз эле калды окшойт. Ал эми курулуш материалдарын саткан Чогулдур дүкөнү келген кардарларына мык кактырып, мыкты какканына ар кандай белектерди, арзандатууларды жасап атып, бүткүл Кыргызстанга таанылып алды. Ал эми мык кагуу өзүнчө эле бир трендке айланып кетти. Дагы бир өндүрүшчүлөр өз продукциясынын сапатын көрсөтүш үчүн Айтылуу Жакшылык мырзага тептиртип, сындыртып, үстүнөн тебелетип Айтор ар кандай эксперименттерди жасатып көрүштү. Айтор чаканбы, чоңбу, ириби айырмасы жок, кандай гана бизнес болбосун, бардыгы аудиториянын көңүлүн өзүнө бурууга болушунча аракет кылып аткан заманда жашап атабыз. Соц тармактардын санарип дүйнөнүн өнүгүшү бизнес үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр менен кошо чоң чакырыктарды дагы пайда кылды. Мисалы, бул лента эч качан түгөнбөйт, аягына эч качан жетпейм. Контент болсо барган сайын көбөйө берет. Адамдар 10 рилс мурда, 10 видео мурда эмне көргөнүн эстей албайт. Демек, кардардын көңүлүн буруу бизнес үчүн барган сайын кымбаттап баратат. Мындай шартта бизнесимди кантип таанытам, кантип жасап жаткан ишим, өндүрүп жаткан продукциям жөнүндө көбүрөөк адамдар билгендей кылам. Деги эле маркетинг кайда баратат? Жаңы жылда эмнелерге даяр болушум керек? Мына ушул суроолорго дал ушул видеодо пиар жана маркетинг адистери менен кошо жооп издедик. Бизнесте менен чогуу бол, кеттик. Баса, бизнесте бул бизнес, стартап жана технологияларга арналган кыргыз тилиндеги YouTube канал. Кызыктуу видеолорду өткөрүп жибербеш үчүн каналга катталып кой. Эми кеттик.